Ең үміт берген хадис жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Ең үміт. Былтыр академияда да ушуга окшош сабак суроо берилген. Сизге 3 хадисти айтайын. Үміт берген хадистердин 3-өн айтайын. Көп негизи. Ең үміт, түшүнүңүзбү? Үміт берген деген ең бір сүйүнчү кушкабар катары айтылган хадис деген сөз. Биринчиси имам Абу Дауд, имам Тирмизи, Муснад имам Ахмад. Ушул 3 китепте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Шафаати ли ахлил кабаири мин уммати." Кыяматта менин шапаатым, колдоом менин үммөтүмдүн ичинен чоң күнөө кылгандарга болот дейт. Бул хадис Пайгамбарымыздын минбары турган, Пайгамбарымыздын мечитинде, кабырынын жанындагы минбарында ушул хадис жазылып коюлган. Шафаати менин шапаатым, колдоом менин үммөтүм ичинен чоң күнөө кылгандарга дейт. Кичине түшүнүксүздүк пайда болуп калбасын. Атайлап күнөө кылгандарга эмес, аны Аллах билет. Кээде азгырылып калып, кийин тоба кылып деген сөз да, бирок ошондой мусулманчылыкты карманат, динден чыгып кеткен жери жок, бирок чоң күнөө кылып калса, Аллах билет кимдерге шапаат кылар. Ошолорго Пайгамбарыбыз шапааты болот. Бул кандай чоң үмүт. Экинчи хадис бир туган. Имам Муслим риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурдагы пайгамбарлардын коому менен болгон Курандагы Касасул Амбия дейт, пайгамбарлар тарыхына тиешелүү аяттарды окуп катуу көзүнө жаш келген. Шундай көзүнөн салаалап жаш агып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү сакалдарын ыңдалышкан. Бир топко башын көтөрбөй ыйлап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отурганда Аллах Таала Жебирейил периштени жөнөткөн. Аллах билип турат. Бардыгын билет Аллах Таала. Болгону жөнөткөн. Жебирейил периштени жөнөтүп, "Маюбкик" не сени ыйлатып атат деген. Жебирейил периште келип алейхиссалам: "О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сизди эмне мынча кайгыга чөктүрдү? Неге муңайым тартып ыйлап атасыз?" дегенде, "Уммати уммати" менин үммөтүмдүн абалына кыжаалат болот деген. Менин эртеңки үммөтүм, кыяматтагы үммөтүмдүн абалына кабатыр болуп, мен ошого кыжаалат болуп көзүмөн жаш кетип атат дегенде, Жебирейил периштен Аллах Таалам жөнөтөт: "Ати Мухаммаден саллаллаху алейхи вассалам факуллаху", Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга барып, "Изхаб иля Мухаммад факуллаху", пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып айтканың дейт. Ушул жери бизге керек. Эң үмүт бере турган жери кайсы? "Инна санурдика фи умматик ва ла насуук", сенин үммөтүңдүн маселесинде биз сени капа кылбайбыз. Үммөтүңдүн маселесинде биз сени сөзсүз ыраазы кылабыз. Ва ла насуук, сени кайгыга калтырбайбыз. Сени бир капа чеге турган кылбайбыз дейт. Имам Навави рахимахуллах Муслимге тамлан быйыл алдым 20 томдук китеби бар. Минхаж деген чоң басмасын. Ошол Минхаж деген китебинде айтат, бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнүн артыкчылыгын баса белгилеп атат. Ва иннаху мин аржаха ау аржаха дейт. Эң үмүт берген хадистердин бири ушул хадис дейт. Сахих хадис, бирөө жарым дагы эметип жүрбөсүн. Муслимде келген эмне деген сөз? Кайра айтылайын. "Инна санурдика фи умматик", биз сенин үммөтүңдө сөзсүз ыраазы кылабыз, үммөтүңдүн маселесинде санаа чекпе, кайгыга түшпө деп атат. "Ва ла насу", кыжаалат калтырбайбыз дейт. Бирок маселе үммөт болушта. Маселе биз үммөт болушта. Маселе ушул жагында эми бизде жоопкерчилик. Бул экинчи үмүт бере турган хадис. Үчүнчү үмүт бере турган хадис, могу керектүү 40 хадиске кошконмун муну. Азыр бир аз сабыр кылып туруңуз. Биздин суроо жооп тез эле болду болбойт деп өтүп кете алгым менин ичим бышпайт ага. Египетте балаң кыйнам, ал жерде аба да жана кир болот, элестетиңиз. Шунчалык жанагындай чаң топон бир каптап калат. Анан балдар ооруп калат, анан кыйналып, эң кымбат акча төлөп дарыгерге кирсең 3 мүнөткө жетпей текшерип чыгарып ийет да сени. Шунчалык ичиң ооруп чыгат. Кыргызстанда деле кээ бир жеринде ошондой экен. Мага киргенде бир кенен түшүндүрүп берсе дейсиң да. Ошон үчүн мен да суроо жооптойм. Өтө созбоймун, бирок тез эле мынтип өтүп кеткенге ичим чыкпайт менин. Анткени бир суроого мындай жооп берип койсоң, кенен кылып, адамдар өзүнүн жообун алып алат иншалла. Үмүт бере турган дубалардын бири азыр. Мына. Чоң үмүт берген дуа дейт. Кыргызчасын эле окуп кетейин дароо. Мааниси дейт: "О Айша", 78-чи бетинде экен. Аллах разы болсун Айшенебизден. Пайгамбар Айшенебизге карап айткан. Мындай деп айткын: "Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечире көр". Карасаңыз деген дуа. Түшүндүрмөсүн айтайын. Эскертүү дейт. Бул хадисте Азирет Айшенебиз, Аллах разы болсун, энебиз бизге жеткирип риваят кылат. Анын чоо жайы хадисте качан айтылган? Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын маанайы көтөрүңкү, көңүлү куунак экенин байкап, Айшенебиз кадыр түнгө туш келип калсам кайсыл дуаны айтамын деп сураганда, асыл пайгамбарыбыз алейхиссалам ага жооп катары жогорку дуаны үйрөткөн дейт.
Дуа кабыл боло турган учурда Алла Тааладан шуну эметкен экен да. Аллахым сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечире бер деп. Ушул 3 хадис миллиондогон хадистердин ичинен үмүт бере турган хадистер болуп кетти.